Ылдам аккан дарыялар, тоо кыркаларынан укмуштай сызыгы, бийик карагайлар жана жаркыраган күндүн астындагы чексиз дала — мунун баары Борбордук Азиянын жери. Бул жерде көптөгөн улуттардын өкүлдөрү жашайт. Алардын көп кылымдык тарыхы, миллиондогон адамдардын тагдырлары жана окуялары чырмалашып, Улуу Жибек жолунун кыймылы менен байланышкан. Азыр Борбордук Азия калктын жаш курагы боюнча эң жаш аймактардын бири. Бирок Фергана өрөөнүнүн чек арага жакын аймактардагы жаштар өздөрүн терс факторлордун алдында алсыз сезишет жана көбүнчө маданияттар аралык позитивдүү диалогду түзүүдө кыйынчылыкка дуушар болушат. Жаштарга туруктуу коомду түзүүгө жардам берүү үчүн Европа биримдиги тарабынан каржыланган жана Конрад Аденауэр атындагы фонд менен өнөктөш Биом экологиялык кыймылы Кыргызстан, Юксалиш жалпы улуттук кыймылы Өзбекстан жана Гендер жана өнүгүү коомдук уюму Тажикстан менен биргеликте ишке ашырылган Борбордук Азиядагы толеранттуулук менен тынчтыкты көздөгөн транс-чек аралык көп тараптуу диалог Долбоордун негизги миссиясы тынчтыкты орнотуу, өз ара түшүнүшүү жана радикалдашуунун алдын алуу максатында Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстандын жарандарынын ортосундагы көп тараптуу диалогду жана кызматташтыкты өнүктүрүү. Долбоордун ишмердүүлүгү 3 компоненттен турат. Биринчи компонент — коомдун радикалдашуу чакырыктарына туруктуулугун колдоо үчүн аналитикалык изилдөө жана медиа стратегияны түзүү. Экинчи компонент — жарандык коомдун жаштар топторунун билим берүү тармагынын өкүлдөрүнүн потенциалын бекемдөө. Үчүнчү компонент — 3 өлкөнүн өкүлдөрүнүн ортосунда көп тараптуу диалог аянтчаларын түзүү жана колдоо. Ошентип долбоордун алкагында Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстандын жогорку окуу жайларында достук, өз ара түшүнүшүү жана толеранттуулук борборлору ачылат. Борборлордун базасында төмөндөгүлөр пландаштырылууда. Борборлордун бөлмөлөрүн уюштуруу жана жабдылоо, онлайн лекциялар жана видеоконференциялар үчүн платформаларды түзүү жана колдоо, көп тараптуу диалогду өнүктүрүү үчүн жаштардын дебаттык турнирлерин жана талкуу клубдарды өткөрүү, чыгармачыл студиялардын үлгүсү боюнча тренингтерди жана семинарларды өткөрүү. Долбоордун ишмердүүлүгүнө 3 өлкөдөн жаштарды, жарандык коомдун, мамлекеттик органдардын, ЧКЖ жана жогорку окуу жайлардын өкүлдөрүн, журналисттерди, чек ара аймактардагы жергиликтүү коомду камтыган 2500дөн ашык адам тартылат. Долбоордун ишинин натыйжасы болуп, Борбордук Азияда туруктуу, жакшы коңшулаштык коомду куруу боюнча көндүмдөрдү калыптандыруу аркылуу жаш муундарды жана жергиликтүү жамааттарды чыр-чатактардан жана сабырсыздыктан коргоого болгон салымы эсептелинет.